Барыңыздарга салам, урматтуу катталуучулар. Бүгүн өтө өзгөчө күн. Себеби дегенде бүгүн сиздер менен атайын ушул менин көзөмөлүмө жазылам деген катталуучулар менен бекер онлайн консультация өткөрөйүн деп атам. Социалдык проектим бул дагы. Азыр сиздер менен биз түзмө түз сүйлөшүп, буйруза баардык сиздердин көйгөйлөрдү талкуу кылып, разбор кылып, көзөмөлүм жардам бере алабы же жардам бере албайбы, же кандай кылыш керек, каяка барыш керек баардыгын айтып бергенге аракет жасайм. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Өтө кызыктуу кейстер, өтө кызыктуу клиникалык учурлар айтылмакчы. Эгерде сиздерде да ушундай клиникалык учурлар бар болгон болсо, анда тезинен аракет кылып, дарылоо процессине киришүүнү сунуштамакчымын. Назира айым, сизди угуп атабыз. Назира айым. Ал, саламатсызбы? Саламатчылык. Мен болсо ошо Москвадан кайрылып жатам. Менин балам ошо 1 жашка чыккандан баштап билине баштады. Эми кыймыл аракеттеринен аябай мындай дыкаттык менен көрө баштадык. Эмнеге дегенде, менин күйөөм тарабынан байкесинин жана карындашынын баласы ЗПР болуп, кичинекей кезинен бери ЗПР болуп, азыр экөө тең жакшы болуп калган абалдары да. А биздики андан кийин төрөлгөндөн кийин байкаган эмеспиз. Кыргызстанга барып келгенден кийин көп байкадык, балада көп нерселер өзгөрүлө баштаптыр 1 жашка чыккандан кийин. Көп ооруй баштадык. Биринчи эле Кыргызстандан оорудук. 2 жолу уже атит болдук. Сразу эле 2 айда ошондо 2 антибиотик алдык катар менен Кыргызстандан. Эч айыкпай. Анан аяктан невропатологко көрүндүк. Ошо карындашынын кызы, то есть карындашынын баласын көрүп жүргөн невропатолог жакшы деп ошого көрүндүк. Ошого көрүнсөк, ЭКГдан балада ЗПР деп чыгарып беришти, Кыргызстандан эле. Анан чыгарып бергенден кийин имплант, жанакы сиздин видеоңузду көрдүм. Көргөндөн көп нерсени көрдүм. Балага туура эмес берген экен. Импланттарды бергем, мен баарын бергем. B-вити деген да Б витаминдерди бердим. Анан ошол Кыргызстандан аябай ооругандан айла жок, Москвага кеттик кайра биз. Анан Москвадан серьезный мамиле кылалы балага деп, бир аз көбүрөөк мындай Москвада эң чоң невропатологторго алып барабыз деп, биз атайын эмеге жазылдык. Ошол частный СМ клиник деген бар бизде. Ошонун невропатологуна жазылдык. Барсак, ал дагы чыгарып берди. 2 түшүргөндөн кийин бала ЗПР деди. Эмнеге дегенде, Мухаммад Умар аты, эч мындай маани бербейт атына, карабайт Мухаммад Умар десем. Анан баардык көп ооруйт, аябай көп ооруйт. Пневмония болдук, кишечный инфекция болдук, алсыз. Анан кеч бастык, кеч ойлонот. Анан кеч дагы тегерендик, мындай бала тегеренип калганда массаждын жардамы менен тегерендик, кичинекей кезинен эле. Андан кийин да басканда күттүк. Даже эң кеч басты менин баламчы, башка менин сиңдилериме караганда. Анан азыркы учурда ал невропатолог глиотилин, аспаркам, диакарп деген дарыларды бизге берген. Мен ага февралдан баштап көрүнүп баштагам. Витамин Д'ны бергем, жана железага мальтофер деген дарыны берген, ошо ферритин көтөргөнгө. 5 айдын ичинде биз кайра эме берсек, баланыкы 2-3 шкалага көтөрүлүптүр ферритин. Мен муну сиздин видеоңузду көрүп баштагандан кийин маани бере баштадым. Ферритини көтөрүлүп атабы баланын деп. Вообще эле көтөрүлбөптүр да, 5 айда 2 шкала деген, 5 айда 2 шкала деген бул вообще эле эффект берген эмес, 0 эффект. Кандай дейт? Мальтофер деген дары бердим деп атпайсызбы? Ферритини 1-2 эле шкалага көтөрүлүптүр деп атпайсызбы? Бул деген сөз 5 айдын ичинде бул эффект 0 дегенден бар берет да. Эффект 0 болгон сиздерде. Ошо мальтоферди бердик. Анан азыркы учурда ал невропатологко баргандан кийинки кайра 2-6 айдан келе деген барсам, эң күчтүү чоңдорго жазылган, чоңдордун дозасында тормозящий дарылар жазып берип салыптыр балама. Мен эмне кыларын билбей болгон эмелердин баарын көрүп, мен аябай өкүндүм. Анан кайра башка мен невропатологко барбайм экинчи ушуга деп, мен кайра могу Москвада өзүңүз окугансызго билсеңиз керек, Мичуринский эң чоң проектиде түзүлгөн медицинский центр бар, невропатологический. Мен ушакка бардым. Атайын 2 ай дегенде мен алышты. Платный жака барам ошо, мен жака Кыргызстан мигрант болгонум үчүн. Барсам, тиги врач айтты, сенин балаң соп-сонун экен, жакшы эле экен, дефектолог алып бар, и партакам менен магний B6 жазып берди, плюс витаминдерди бересиң, эме 60 күн деп жазып берди. Эмени магний B6 экөнү. А партагамды 1 ай эле жазып берди. Анан мен азыр да бере элек нештеке. Анан ферритинин
Андан кийин ошол врач айткандан кийин чото папасы экөөбүз тынчтанып калдык. Мындай балаңыз жакшы экен, осознанно карап атат мени, адамдан чочуркап атат. Анткени Кудайга шүгүр садикке чейин бул аябай жаппай болчу садикке барган үчүн балдар менен көбүрөөк мамиле болуп, коом менен аралаша баштады баламчы. Айла жок садикке бердим, анткени ошол биз буга чейин ооруган балдарды көргөнбүз да, алар да ЗПР болушкан, Кудайга шүгүр оңобушкан. Ошол мындай байкелерибиз, ага кайнагаларым ошо айтып атат, садиктен албагыла, анткени садикте көп нерселер болот, бул эметет депчи. А бирок садикке барганы менен биздин иммунитет залты бир жума барат, бир жума ооруйт, бир жума барат, ооруйт. Мына бир айда балам уже 3-4 жолу ооруйт, калп айтпасам. 2 жолу больницага жатып чыгам, бир жолу үйдөн карайм, айла жок антибиотик беришет. Мына азыр да момент пневмония болуп келгендеги кеп өтөбүз, еще кайра ооруп калыпты. Мен аны азыр кайра педиатрга алып барышым керек. Эмнеге дегенде, өпкөсү тяжелый азыр эметип атат, кайра жөтөлүп атат. Эмне кыларын билбей атам да менчи. Өтө оор состояние, Назирайым, сизди аябай түшүнүп атам. Негизи бар го, бир жылда негизи бала уже бир жылда уже 18 жолу ооруганы бул өтө чоң проблема да. А силердики бир айда уже 4 жолу ооруп атканы, почти 2 жолу, 3 жолу, бул уже Назирайым, мен сизге мына көп сөз сүйлөбөйм, мунун бардыгы бар го. Мунун бардыгы баланын просто иммунный системасын өлтүргөнсүздөр да, чынын айтканда. Ар кандай дарыларды өдө берип, ар кандай неэффективный дарылар, ферритин элементарно мальтофер, бул азыр чынын айтайын, мальтоферди тим эле бардык энелер сонун көрүп берише берет. Мальтофер ал эффект бербейт, нормальный көтөрбөйт. Мен практикамда, мен деле убагында ошо 3 жыл мурун мальтоферди канча деген пациенттерге назначение кылып көргөм. Практикада иштебейт ал вообще, эффект бербеген вообще. Көрдүңүзбү? Мен ошон үчүн канча 2-3 жылдан бери ал мальтоферди вообще эч кимге сунуштабайм да. Себеби эффект бербейт, просто начар эффект. Анан бул жерде азыр биз биринчи задача, Назирайым, биринчи задача азыр баланын даже сүйлөбөгөндөн да мурунку нерсе, бул общий состояниясын жакшыртыш керек, азыр иммунный системасын жакшыртыш керек. Баланы жанантип жаста ооруй бергени бул өтө чоң көйгөй. Ошонун айынан дагы бүт мээне функциялары, бардык состояние абалы начар болушу мүмкүн. Ошон үчүн биздин азыркы биринчи задача баланын бул жерде не только витамин эле берүү эмес, тескерисинче ошол тамак жегенине чейин көңүл буруп, бардык общий состояниясына көңүл буруп, абалын жакшыртыш керек. Монтип каждый раз ооруй бергени бул чын. Каждый раз ооруган сайын антибиотик алганга туура келет. Антибиотик бул микрофлораны өлтүрөт кишечниктин. Кишечниктин микрофлорасы бул түздөн түз таасир берет менин өнүгүүсүнө, көрдүңүзбү? Ушинтип порочный круг кайталана берет, ит табоозу жаман бүтөт да, жыйынтыгы. Ошондуктан мүмкүнчүлүк болушунча тезирээк баланын иммунитет системасын жакшыртып, тезирээк абалын жакшыртканга аракет жасаш керек, кылдат көзөмөл алкагындачы. Анан азыр пневмония болуп атат деп атпайсызбы? Ушун сизге дагы бир кеңешим, ушинтип жөтөлүп же пневмония болгондо дароо эле антибиотика терапия кыла бербеңиздер. Антибиотика терапия кылуунун да показаниясы болот. Реальный бактериальный болуп атабы же вирусный инфекция болуп атабы, ошого жараша иш кылыш керек. Ошондуктан биринчи сизге кеңешим могу ферритинин, витамин Д'сын, иммунитет системасына таасир бере турган факторлорду жакшыртышыбыз керек. Анан ошодон кийин уже бала аз ооруп, абалы жакшырып, анан уже дальнейший уже сүйлөөсүнө өтсөк, ошондо туура болот да, көрдүңүзбү? Уже тамак да жебейт да, эт Вот, жебейт, тамак жакшы көрөт. камыр тамагы. Мына ошонун айынан да иммунитет начар болуп атат. Бул жерде көп мультифакторный состояние, Назирайым. Бул жерде сиз ойлобоңуз, бир жөн эле бир витамин Д берип, магний B6 берип коюп эле жүрөбүздөн баары сонун боло берет окшойт деп. Же садик көрүп койсок, садиктен эле баары чудо болуп кетет го деп. Жок, андай болбойт тилекке каршы. Бул жерде толук кандуу иш алып барыш керек. Күн сайын ар бир жеген нерселерине бардыгына көңүл буруп, сбалансированный питанияны внедрение кылып, андан кийин анын селдөөсүнө, уйкусуна аябай көңүл бурушубуз керек. Бардык факторлоруна көңүл буруп, иммунный системасын жакшыртып, андан кийин анан уже нерв системасына өтүш керек, нерв системасын жакшыртыш керек. Анан уже ушундай форматта. Азыр канча жаш болуп калды уже? 2 жашка ровно чыктык. Вот как раз азыр мына ошондой периодда, ушул 2 жаш убагында колдон келишинче аракет. Негизи садикте эле бул 2 жашка өтө эрте да, негизи любой дүйнөлүк медициналык гайдлайндарда негизи баланы 3 жаштан кийин садикке берилиш керек деп эсептелинет да. Бирок бул жерде сиздер эми берип коюпсуздар, уже барып атса, башка болуп атса, иммунитетин жакшыртып, биринчи очередь садикке бере бербей, биринчи организмин жакшыртып, андан кийин полноценно күчтүү кылып алгандан кийин, анан уже мен айтам өзүмчү, эми садикте баштаңыздар, азыркы состояниясы позволяет, баары жакшы депчи, анан уже садикте баштасаңыздар жакшы болот да. Анан азыр сиздер бүт эле фокусту
сүйлөөсүн эле коелучу, зыперин эле коелучу, баардыгы ушу зыпер эмне калганым эмне болсо болсун, бирок ушу зыпер болбосунчу деген ойдо жүрөсүз, бул вообще туура эмес. Биринчи состояние бул зыпердин важный, бул баланын иммунный системасы, баланын в целом организминин калыптануусу, анын жеген тамак ашы, анын жашоо образы, анын жүргөн нерсеси, бүт ушул нерселер маанилүү. Назира айым, ушундан башташ керек эң биринчи очередь. Анан уже постепенно уже өтүш керек да. Ошого сизге жазылайын деп мен мурдатан бери угуп жүрөм. Анан Эртерээк сиз катталыш айткан керек болчу кирәклигинди дедим, айткандан эртерээк кийин мен катталыш даже керек болчу. жүрөгүм тартпай калды. Күйөөм айттым, бергим келбей эле эч нерсе, могу тормозящий дарым баарын берип эле менин балам улатып турса уже мындай каяктан издеримди дуа да кылып атам, каяктан издеримди мындай издегиле шифа издегиле дейт го, мындай болушунча издеп атам да. Мына өзүм Москвада туруп менмен деген орустарга жалдырап, мисалы невропатологторуна чейин барып атам, балам карап койгулачы депчи. Анан уже ушундай нерселерден чындыгында мындай тажаган жокмун, просто балам жакшы болуп кетсин. Хотя бы мындай биринчи балам болгон үчүн по-любому башкача болот экен, мен карап нормальный бала өстүргүм келип атат да. Сизге чоң рахмат. Ушунча аракетиңиз бул сиздин эң жакшы экениңизден кабар берет. Назира айым, бирок биринчи очередь сиз дагы күчтүү болушуңуз керек. Сиздин психоэмоциональный состоянияңыз, сиздин эмоциональный состоянияңыз бүт ал жактан сиз күчтүү болушуңуз керек. Сиз эч өзүңүздү баарын кылып атам, эмнеге болбой атат деп күнөөлөбөңүз. Баары болот буюрса. Болгону аракетти туура кылайлы, системно кылайлы, четко, доказательный медицинанын принциптеринин негизинде жасай турган болсок, мына ошондо улучшение болот да буюрса. Анан тем более азыр баланын жашы 2-де, буюрса дагы бизде мүмкүнчүлүктөр көп. Ошондуктан көзөмөлдү эртерээк баштасак ошончолук жакшы болот. Хорошо? Аллах ыраазы болсун. Анткени мен кечегин эле жазгам, бүгүн жооп беришиптир. Бүгүн как раз консультация болот, суроолоруңузга жооп бере берсеңиз болот дегенен аябай күттүм. Жолдошум экөөбүз түнү менен сиздин историяңызды угуп, кечки видеоңузду көрүп чыктык, уктабай саат 2-ге чейин. Анан уже жыйынтыкка келдик, Аллахтан болуп мындай ушул жакка жазылайын, ушул жакта мен баламды контролдоп, ошо иммунитеттин көтөрүлүбү биринчи деп экөөбүз кеңештик бүгүн кечинде. Ошон үчүн азыр жолдошум да күтүп атат, эмне деп жооп берди, кандайсы, эме экен, жазылалы эртерээк деп атат ал дагы. Лучше ошо 6 айлыктан баштай бериңиздер, сиздердин состояниеде 6 айлыктан баштап уже долго көзөмөл болот сиздердин состояниеде дагычы. Буйруза мен да колуман келген баардык иш аракетимди жасайм. Эч өкүнбөңүз, буйруза сиздердин да оор состояниялар менен кайрылган учурлар болгон. Иншалла баардыгын Аллахтан жардам сурап, баардык себептерди доказательный медицинанын негизинде кылып, күн сайын отчет, күн сайын дневник, күн сайын көзөмөл кылуу менен буйруза баары жакшы болот Назира айым. Хорошо? Рахмат сизге да. Мен даярмын иншалла мындай деп. Буйруза эң башкысы сиз күчтүү болуңуз, жолдошуңуз күчтүү болсун. Тем более биринчи балаңыздар экен. Бул кыйынчылык күндөр сөзсүз түрдө өтүп кетет, эч кыжалат болбоңуздар. Буйруза баары жакшы болот, Назира айым. Все, анда көзөмөл менен сизди күтөм, Назира айым. Жакшы туруңуз.